Жогорку кеңеш дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндө мыйзам долбоорун биринчи окууда жактырды. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын айтымында мыйзам долбоорунда бир катар маанилүү толуктоолор киргизилди. Деген менен биз талкууга жем таштаган эки негизги маселеге токтолууну туура көрдүк. Кыргыз эли кылымдар бою салттуу исламды карманып, ошол эле маалда башка диндин өкүлдөрүнө да толеранттуу сый мамиле кылып келишет. Дин менен каада салттын ортосундагы тең салмактуулук сакталып, гармонияда жашап келгенибизди сөз эмес тарыхта тастыктап турат. Бирок союз тарагандан кийин либералдык диний саясат Кыргызстанда калыптанып калган салттуу исламдан тышкары агрессивдүү агымдардын пайда болушуна себеп болгон. Ар түрдүү диний агымдар эффективдүү иш жүргүзүп, радикалдык жана экстремисттик идеологиясын жайылтышкан. Натыйжада мындай диний фанаттар согуш болгон өлкөлөргө үйбөлөсүн кошо алып кетип, жанкечтикке айланган учурлар да кездешкен. Сирия мамлекетинде биздин канча миңдеген жараныбыз чыгып, мына бул 2 жылдын ичинде кайтарылып келди, 520 биздин жараныбыз кайтып келди. 520 жаран негизинен аял кишилерибиз биздин 3-төн 4төн балдары менен келишкен. Карап көрсөң 3-төн 4төн 4 башка улуттун балдары. Биздин кыргыздын намысы, кыргыздын иденттүүлүгү кайда калат анда? Бул мыйзамды азыр соц тармактарда туура эмес талкууланган маалыматтар таратылууда. Кээ бир үчүнчү күчтөр тарабынан да болуп аткан нерсе бул. Бүгүнкү күндө өлкөдө 3,5 миңден ашуун мечит бар экендигин расмий булактар билдиришти. Бирок кээ алардын санында эмес, маани мазмунунда болуп жатпайбы? Себеби көпчүлүгү Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын тизмесинде катталган эмес. Мусулмандардын баардыгын Кыргызстан дин башкармалыгы бар. Мисалы, духовный управление мусулман Кыргызстан деп коебуз, Думка. Вот ошого баш иш керек да. Ошол жерден чечим чыгыш керек. Уставтарда деле ошондой. Ошого ишке ашыруунун кызматында муфтиятта галымдар кеңеши күчтүү болуш керек. Вот ошол жерде анан кийин жакшынакай машалла талап түшүндүрүү иштерин үзгүлтүксүз жүргүзүш керек да. Учурларында мына мечиттерди анча-мынча байлар салдырып, мына кичине менчиктешкендей болупчу. Ал туура эмес. Сразу муфтияттын балансында болуш керек булар. Кыргызстан боюнча барлык мечиттер муфтияттын балансында болуш керек. Мечит салганыңыз менен кимди киргизбесин ичип жаап коюп, каалагандай кылганга андай болбойт ал. Бардык элге укуктуу болуш керек ал. Бардыгы сен жаңы жакшы көрөсүң, жаман көрөсүң, кээ бир жерде ушундайлар да табылат, өзүнүн уруусун киргизет, башка урууларды башкака бар дейт. Бул эми совсем болбойт да бул эми. Бул ошого иншалла мечиттердин баардыгын. Ал эми баягындай медреселер бар. Алар баягы өзүнүн мээнети менен тияк-бияктарды куруп, ошол жерде дин таалим берип неме кылып аткан. Буларга да уставты муфтият берет. Жетекчилерин муфтият дайындайт. Отчетторун муфтият алат. Мына жерде. Принцибинде башкаруу, көзөмөлдөө. Башкаруу только муфтият болуш керек да. Себеп дегенде башкаруу дагы, дайындоо дагы, көзөмөлдөө дагы, отчетун алуу дагы муфтият болуш керек. Мисалы айттарда кылдыйда болуп кетчү элек, билесиздер. Ошондойлордун баардыгына токтотуп, бир ошол жактагы муфтияттын сөз болуш керек да. Ана мисалы ошол мечиттерди имамдарды дайындай турган. Муфтият дайындадыбы? Кындыксыз аткарыш керек ага. Жаңы мыйзам долбооруна ылайык эми бардык диний мекемелер жана мечиттер дин башкармалыгынын көзөмөлүндө болот. Демек салттуу исламды жаманатты кылган агымдардын ишине бөгөт коюлат. Азыр жаңы сунушталып жаткан мыйзамда ошо диний объекти болуп, бул муфтияттын алдында бир объекти болуп, муфтият бир гана эме болот. Кыргызстан боюнча бир каталонияда турган бир гана уюм Кыргызстан дин башкармалыгы болуп, же болбосо бир жогорку баш орган болуп, анын алдында мечиттер, медреселер ошонун алдында атан диний объекти болуп, ушул мыйзамга кирип жатат. Бир эле мисал келтирсек, Татарстан Республикасы бүгүнкү күндө толук кандуу мусулман өлкөсү болуп эсептелет. Татарстандын муфтиятынын башкармалыгынын айтымында бардык ислам окуу жайлары, мечиттер, медреселер, ислам университеттери, ошондой эле халал стандарт комитети, хузур басмаканасы, Зекат кайрымдуулук фонду, кыскасы бардык иштер Татарстан Республикасынын дин башкармалыгынын көзөмөлүндө иш жүргүзүп келет. Каждая страна, во-первых, должна этот же вопрос взять под контроль у себя.
Ачыгын айтканда, бардык эле ислам динин туткан мамлекеттерде диний агымдар көп. Ушул маселеге биринчи кезекте көңүл бөлүшүбүз шарт. Сөз мечиттер менен диний окуу жайларды тыкыр көзөмөлдөө жөнүндө болуп жаткан жок. Диний башкармалыктын мойнунда чоң жоопкерчилик турат. Кыргызстандагы мусулмандарды бириктирип, ислам динин жаманатты кылган агымдардын ишине бөгөт коюлса, динге пайдалуу иш болот. И миссия контроля, приведения к единству всех, чтобы мы действительно хотя бы внутри одной страны показали пример, что мы являемся единым сообществом. Албетте динде кемчилик жок. Бирок пенде болгон соң адам тарабынан келтирилген тигил же бул кемчиликтер динге тил тийгизиши мүмкүн. Серепчилердин айтымында бул мыйзам диний агымдардын радикалдашуусуна бөгөт коюу, экстремисттик жана террористтик агымдарды, ошондой эле диний чөйрөдөгү коррупцияны жоюу жагынан оң таасирин тийгизет деп эсептешет. Ошол эле учурда жаңы мыйзам долбоору айрым маселелерди жөнгө салат. Сөз диний китептерди таратуу үчүн үймө-үй кыдырган агымдарга тыюу салуу жөнүндө болуп жатат. Бирок дааватка эмес. Эске салсак, ноябрь айында өлкө башчы Садыр Жапаров мыйзам долбоорун дин өкүлдөрү менен биргеликте талкуулаган. Анда президент радикалдык элементтер менен күрөш үчүн диний ишмердилердин колдоосу керектигин айткан болчу. Туура жолдон тайгандарды бир гана насаат тагырагы даават аркылуу туура багыт көрсөтүү мүмкүн экенин кошумчалап, дааватка тыюу салынбаганын, дааваттын оң гана таасири тийип жатканын баса белгилеген. Муфтиятты күчтөп, аалымдар кеңешине жардам берип, силер аркылуу радикалдарды оң жолго Ханафи мазхабына салса болоруна көзүм жетти. Динге жамынып алып, радикалдуу адамдарга баргандарды мындан ары мамлекетти аралаштырбай, муфтият менен аалымдар кеңеши тарбиялап, даават айтуу менен оң жолго салышыңар керек экен да. Ал эми дааватты жоюп атат дегендерге айтарым, даават жоюлбайт. Дааваттан биз эч жамандык көргөн эмеспиз. Тескерисинче 90-жылдардан кийин канчалаган жарандарыбыз даават уккан соң оң жолго түшкөндүгүнө далилдер өтө эле көп. Ага баарыбыз эле күбө болуп келе жатабыз. Дааватты мечиттерге чогултуп алып айткыла, аш тойлорду айткыла, маркумду акыркы сапарга узатууду айткыла, эл чогулган жерлерди айткыла, WhatsApp группаларды айткыла, соц тармактардан айткыла. Азыр эми 21-кылымда даават айтууга каалагандай түрдүү мүмкүнчүлүктөр бар. Азыркы тапта интернет жашообуздун бир бөлүгү болуп калды. Аралыктын алыс жакынына карабастан адамдар онлайн маалымат алмашып, сабактарды өткөрүп, бизнес жүргүзүүгө түштү. Балким заманбап технология аркылуу даават айтуу учурдун талабыдыр. Албетте электрондук байланышка караганда жандуу даават же гаш деп аталган байланыш маанилүү. Деген менен дааватчы да коомдун каалоосун эске алуусу керек окшойт деген ой жаралат. Дин алымдары мамлекетибизде жүргүзүлүп жаткан диний саясат үлгүлүү, динге ишенгендер мамлекеттин мыйзамдарынан баш ийиши керектигин айтып келишет. Бирок дин чөйрөсүндө ар кандай тенденцияларды, анын ичинде терис көрүнүштөрдү эске алуу менен мыйзамга өзгөртүү толуктоолор кирип турушу зарыл экендигин турмуш өзү көрсөткөн. Сегодня у нас под видом, я не знаю, банк. Бүгүнкү күндө мисалы банктын атын шылтоолоп, элди алдаган шылуундар толтура. Демек, динди жаманып, ар кандай терс нерселерди кылбайт деген кепилдик жок. Бул жерде тек гана жарандардын жеке коопсуздук маселеси болуп жатат. Интернет өнүккөн заманда дин жолунда жүргөн ар бир инсан блог жүргүзгөнгө эч кандай тоскоолдук жок. Демек, заман талабына жараша аракет кылсак деле туура болобу дейм да. Айта кетсек, Кыргызстанда 2008-жылдан бери динге жана дин уюмдардын ишмердүүлүгүнө байланыштуу мыйзамдардын топтому олуттуу өзгөргөн эмес. Дин тутуу эркиндиги жана дин уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору биринчи кезекте элдин коопсуздугу үчүн иштелип чыккан. Дүйнө деңиздей толкуп турганда, бул мыйзам мамлекетибизге радикал агымдардын идеологиясынын жайылтылышына бөгөт коет. Мекенибиз бирөө эле, ал Кыргызстан. Мамлекеттин коопсуздугу баарынан жогору турат.